Кандай гана учур болбосун, башка дары каражаттары сыяктуу эле адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина жеңил кыйыр реакцияларды пайда кылат. Инъекция жасалган жердеги ооруксуну, кызаруу, дене табынын жогорулашы, баштын айлануусу, баш оору сыяктуу көрүнүштөр келип чыгат. Ал адатта бир нече сааттан баштап 2-3 күнгө чейин созулат жана өз алдынча өтүп кетет. Иммунизациядан кийинки кыйыр таасирлердин өнүгүү тобокелчилигин кантип азайтууга болот? Аллергия бар болгон учурда бул тууралуу дарыгерге эмдөө жасаганга чейин кабарлоо жана консультация алуу керек. Вакцина алгандан кийин 15 мүнөт медицина кызматкерлеринин байкоосу астында болуу зарыл. Баш айланса, дем алуу начарласа, бул тууралуу медициналык кызматкерге билдирүү керек. Ал тиешелүү жардам көрсөтөт. Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө жатын моюнчасынын рагынын өнүгүүсүнө бөгөт коюуда коопсуз жана эффективдүү чара болуп саналат. Толук маалыматты сурап билүү телефондор аркылуу биле аласыз.